Урматтуу депутаттар, регионду өнүктүрүүгө таасир бере турган айыл өкмөттөргө бир эки маселени айтып кетким келет сизге, Мурат Картайбекович. Бүгүнкү күнү республика боюнча 171 айылдын статусу жок экен. Бул Ош областында 95 айыл, Жалал Абад областында 48 айыл, Баткен областында 7, калган 3-4, мына жалпы 171. Картасы жок, расмий статусу жок. Мына ошону бир акция кылып өкмөт 5 миллион сом каражат талап кылынат экен, картасын чызып, статусун берип, аныктап коюш үчүн. Мына конкреттүү кадам болот өкмөттөн. Бул биринчи. Экинчи, ошол эле айыл өкмөттөрдө муниципалдык имараттар бар, социалдык. Бул бала бакча, китепкана, клуб жана башка дегендер. Мына ошолордун укуктук документи жок колунда, кээ бирлериники. Бул дагы карап анализ кылып көрдүк, 2 миллион сом тегерегинде. Мындайча айтканда акция кылып, бир распоряжение чыгарып, госрегистр жеңилдетилген баада ушул убакыт берсе айыл өкмөттөрү каттатып алганга. Бул дагы келечекте мындай проекттер жазганга, ар кандай гранттар тартканга мүмкүнчүлүк берет. Мына ушул эки нерсени чечсеңиздер таасирдүү регионду өнүктүрүүгө өкмөт тарабынан кадам болот.